Талбек Насырбекович, кийинки суроо сизге. Бүгүнкү күндө азык-түлүктөн жардам сураган жарандардын саны өтө көп экендиги бизге келген сурамчылоолор, сурануулардан да байкалып жатат. Мамлекет тарабынан, мэрия тарабынан жалпы жарандарга көрсөтүлгөн жардамдарга токтолуп кетсеңиз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой бүгүнкү күндө бизде атайын шаардык мэрияда комиссия иштеп, мобилдик группалар иштеп атат. Эң негизгиси мына мамлекет тарабынан мамлекеттик материалдык резервдик фондунан бүгүнкү күндө Ош шаарына 130 тонна un, 2000 мындайча айтканда 2600 мешок un келди. Анын алгач 50 тоннасы 1000 мешогун бүгүнкү күндө атайын ушу гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүү комиссиясы аркылуу соцсайышта менен биргеликте комиссия түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 605 ошол аз камсыз болгон учетто турган үй бүлөлөргө, ал эми 395 мешогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ошо комиссиянын негизинде таркатып бердик. Жакын арада да Кудай экинчи этабында жакын арада буйруса 80 тонна унду мына шаарда бүгүнкү күндө мына шаардын статистика боюнча 310 миң калк жашаса, бүгүнкү күндө шаардын ичинде башка облустун райондорунан келип жашаган 300 миңге жакын жарандарыбыз жашайт экен. Областтын же болбосо башка райондун тургунусун дебестен биз бардык ошо комиссия аркылуу данкомдор, МАПтын жетекчилери, квартальный комитет жетекчилери бүгүн атайын тактап ошо иш жүргүзүп атабыз. Ошол такталган суранган ошо шаардын ичинде күнүмдүк оокатын кылган жарандарыбызга ошол комиссиянын негизинде калган ундарды да таркатып беребиз. Шаардык мэрия тарабынан мына өзүңүздөр көп болуп атасыздар. Бүгүнкү күндө мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мына жарандык коомго, бейөкмөт уюмдарга, көп мына шаардык кеңештин депутаттары, жогорку кеңештин депутаттары, шаардагы жеке ишкерлер, жакшы адамдардын жардамы менен бүгүнкү күндө бир топ ушул шаардын тургундарына кыйналган үй бүлөлөргө жардамдар берилип атат. Шаардык мэрия тарабынан да мына өзүңүздөр көрүп болгондой бүгүнкү күндө эң негизгиси биз медицина кызматкерлерине бүгүнкү күндө ушу шаардык ооруканасына 5 тонна шаардык мэрия эсебинен un таркатып бердик. Бул иштер дагы Кудай буйруса улантылат. Мына шаардагы медицина кызматкерлерине, укук коргоо органдарына шаардык мэрия тарабынан атайын коомдук автобустарды биз бүгүнкү күндө ушуларга бөлүп бердик. 5 автобус бүгүнкү күндө ушул иштеп атат. Андан сырткары медицина кызматкерлерине дагы 28 маршруттук каттамдарды коюп бергенбиз. Булар түнүгүн ошо дежурство уюштуруп, медиктерди мына үйүнөн ташып, кайра үйүнө жеткизип атат сменден чыкканда. Мындай жардамдар Кудай буйруса дагы улантылат. Эч мына шаардагы жашоочуларга бүгүнкү күндө кооптоно турган негиз жок. Биз шаардык мэрия бүгүнкү күндө түнү күнү ошол биздин атайын горячий линиялар бар. Ошого келип кайрылуулар болсо сразу реакция кылып, ошол болгон жардамыбызды берип атабыз. Кудай буйруса мындай кооптоно турган негиз жок шаардыктарда. Балдарым Орусияда иштеп, акча салып турчу, алардын да иштери карантинге байланыштуу жабылып, акча салбай калышты. Бир аз камдаган азык-түлүгүм түгөнө баштады. Эгер муктаждардан ашса, бизге да жардам бере аласыздарбы? Мен Ош шаарында жашайм дейт. Талбек Насырбекович, сизге окшойт. Бизде атайын горячий линия бар. Мен телефонду айтып коеюн. Бүгүнкү 5 53 84 жана ошондой 166 номерлерине кайрылсаңыздар, биз ар бир жаранды мындай жөн калтырбайбыз. Кайрылган жарандарга бардыгына жардам болот. Ушул эле суроодон улай, Талбек Насырбекович, шаардагы эмгектенип жаткан медицина кызматкерлерине, укук коргоо кызматкерлерине, ошондой эле ишин токтотпогон кээ бир ишканалар бар, шаардагы муниципалдык ишканалар. Аларга дагы мэрия тарабынан жана эл катары эле жардамдар, көмөк көрсөтүлүп жатабы? Мен башында айтпадымбы, эң негизгиси медицина кызматкерлеринин укук коргоо органдарына бүгүнкү техника жактан жардам берип атабыз. Андан сырткары ошо азык-түлүк жагынан дагы жардамдар берилип атат. Ошондой эле кызмат көрсөткөн муниципалдык ишканаларга дагы мына медициналык баягы бет каптарды, перчаткаларды, ошондой эле медицина кызматкерлеринин өзүнө дагы шаардык мэрия тарабынан биз атайын
ЧСке коюлган акчанын эсебинен мындай бир жолку кийине турган атайын защитный кийимдерди дагы алып келип аларга берип атабыз да. Анан мына жакын арада Кудай буйруса дагы ошол биз атайын эсеп ачып мына шаардагы ишканалардын бир күндүк айлыктарынан ишкерлер которулуп атат, курулуш компаниялары акчаларды которуп атат. Ошол бүгүнкү күндө атайын эсепке 4 миллион сомго жакын акчалар кайрылды. Мен мына бардык жетекчилерге айтып атам, эгерде ким баягы жардамга муктаждар болсо, ушул укук коргоо органдарына, медицина кызматкерлерине, шаардагы муниципалдык ишканаларына биз шаардык мэрия бардыгына жардам бергенге даярбыз. Рахмат. Саламатсызбы? Мен Ноокат районунан болом. Пенсияларды, жөлөк пулдарды үйлөргө алып барса, биз азыр убактылуу Кара Суу шаарында жашап жатабыз. Биздин пенсия, жөлөк пулдар кандай болот дейт? Мен жогорудагы айткан суроого да кошумчалап кетейин. Ички иштер орган кызматкерлери бүгүнкү күндө мыйзам бузган, режимди бузган жарандарды кармоо үчүн атайын костюм, защитный костюм менен жүрүшөт. Бүт защищенный, бул боюнча толук кандуу шарт түзүлгөн. Ал эми могу жаран боюнча айта турган болсом, мындай жарандар көп. Бир райондо жашап, экинчи райондо отурукташып калып. Бүгүн өкмөт тарабынан ушул ыңгайлуу шартта пенсия пособияларын алып алыш үчүн токтом чыгып, ошондуктан почта аркылуу аласыңар деген суроо болсо керек бул. Урматтуу жаран, сиздин колуңузда карта бар. Жалпы эле жарандар башка жерлерде болсо, бүгүнкү күндө банк толук кандуу шарты менен жумуш алып барат. Кезекти карантиндик режимди сактоо менен дезинфекция кылат биринчи банкты алып аткан жерлерде. Андан кийин барып картаңыз менен алып ала бересиз, кайсы райондо болсо дагы. Ушундай азыркы күндө. Рахмат. Урматтуу Ош шаарынын мэри, жакшы иштеп жатасыз, ийгилик. Биз ХБК кичи районунда турабыз. Көп кабаттуу үйлөрдө, жатаканаларда ХБКда дезинфекция жүргөн эмес. Азырда болбоду. Фейсбуктан бир-эки жолу партиялардан сурансак, алар дагы келбеди. Суранчу ушул жатаканалардын подъездерин дагы келип дезинфекция кылып берсе дейт. Эске алайлы, бирок бүгүнкү күндө атайын мына өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан биз дезинфекция иштерин жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө шаардагы 114 объект, бул жерде банктар, базарлар, супермаркет магазиндер, азык-түлүк магазиндер, мына мекеме ишканалар, бүгүнкү күндө элге кызмат көрсөтүп аткан мекеме ишканаларды биз толук дезинфекцияда жүргүзүп атабыз. Андан сырткары ушул көп кабаттуу үйлөрдүн, ачак болгон ушул коронавирус оорусу илдети катталган үйлөрдү, ошол аймактарды толук биз бүгүнкү күндө дезинфекция иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары биз мына бул иштерди бүгүн дагы улантабыз. Мен азыркы адрести жазып алайын дагы, бүгүн эртең ушул графиктин негизинде биз жөнөтөбүз. Барып дезинфекция кылдырып беребиз. Эгер кандай дагы дезинфекция кыла турган мындай үйлөр боло турган болсо, биз мүмкүнчүлүккө жараша бардыгын жасап беребиз. Коронавирус илдетин жайылтпоо үчүн республикага киргизилген өзгөчө кырдаал сакталуу. Ал эми 3 шаар жана 3 райондогу өзгөчө абалдын коменданттык саат эрежесин бузган жарандарга айыппул салынууда. Өткөн суткада Борбор калаада коменданттык саатты 58 жаран бузган. Алардын ичинен 14 аял, 50 эркек киши. Урматтуу шаардыктар, 2 апрелден баштап электрондук уруксат берүү система киргизилген. Бүгүнкү күнү ошо электрондук системасына 16213 заявкалар берилген. Ошондой комендатура тарабынан 725 уруксат бекитилген. Аймактардагы коменданттар ар күнү маалымат жыйынтыштырып, калктын суроолоруна түз жооп берүүдө. Бүгүн Ош шаарындагы эпидемиологиялык кырдаал жана калктын жашоосу тууралуу шаар мэри Талайбек Сарбашев маалымат берип, элдин суроолоруна жооп берди. Социалдык абалы оор тургундарга берилип жаткан гуманитардык жардам жана дарыгерлерге түзүлгөн шарттар боюнча элге толук түшүндүрдү. Ошондой эле шаарда атайын мобилдүү топтор түзүлүп, ар бир жаранга көмөк көрсөтүп жатканын шаар башчысы белгиледи. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө бизде атайын шаардык мэрияда
Şu комиссия иштеп, мобилдик группалар иштеп атат. Эң негизгиси мына мамлекет тарабынан мамлекеттик материалдык резервдик фондунан бүгүнкү күндө Ош шаарына 130 тонна un, 2000 мындайча айтканда 2600 мешок un келди. Мына жарандык коомго, бейөкмөт уюмдарга, көп мына шаардык кеңештин депутаттары, жогорку кеңештин депутаттары, шаардагы жеке ишкерлер, жакшы адамдардын жардамы менен бүгүнкү күндө бир топ ушул шаардын тургундарына кыйналган үй бүлөлөргө жардамдар берилип атат. Ош облус жана шаарда өткөн сутка аралыгында коменданттык саат эрежесин 10 жаран бузган. Аларга атайын протоколдор түзүлүп, тийиштүү чаралар көрүлдү. Кошумча мас абалында уна башкарып бара жаткан 2 жаранга 3000 сомдон жана 17500 сомдон айыппул салынды. Эскерте кетсек, мыйзам бузууларга өзгөртүүлөр киргизилип, айыппулдун суммасы көтөрүлгөн. Ошондуктан дүйнө бүгүн бир гана жол менен күрөшүп атат. Карантин режимди толук сактоо, үйдөн чыкпай, гигиенаны сактап, чыдап турса, биз толук кандуу кайсы региондордо оору болсо, ошол оору менен медицина кызматкерлер айтат. Мону курчоого алыш керек. Могу жерден биз кантагын бүтүрөбүз, анализин бүтүрөбүз, анан бир мындай мурдагы режимге келебиз деген ойдобуз. Келгиле, ушунча болду. Бул жагына дагы толук кандуу бир муштум болуп, ушул илдеттен кутулушка жапатырмак күрөшөлү. Өлкөдөгү коомдук саясий абал туруктуу. Комендатуранын көзөмөлүндө коронавирус илдетинин таркашына бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди координациялоо максатында жана жарандардын арыздаттанууларын, суроо талаптарын ыкчам кабыл алуу үчүн аймактарда атайын телефондор жана байланыш бөлүмдөрү 24 саат бою иштеп жатат. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар. Рахмат. Урматтуу Талабек Насырбекович, азыр шаар ичинде көбүнчө элде азык түлүктүн запасы кандай экен деген ойлор көп. Андан сырткары баасына карата дагы көп пикирлер айтылып атат. Баасы өскөндүгү байкалып жатат деп. Ушул багытта эмне иштер, кандай аракеттер болуп жатат? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз атайын укук коргоо органдары менен комиссия түзүп, ушул илдет башталгандан бери, мына ЧС киргизилгенден бери биз кызуу иштерди алып барып атабыз. Ош шаарында мына Даназык тулпар ишканасы бар, un чыгарган. Ошол ишкана менен түздөн-түз мына өзүбүз иш алып барып, бүгүнкү күндө шаардын элине, шаардын жашоочуларына мына 350 000 тоннадан ашык унду биз 1350 сомдон таркаттык. Жакын арада мына доллардын өсүп кеткенине байланыштуу бүгүнкү күндө атайын антимонополия коюп берген баа бар. 100 сом кошулду, 1450 сомдон un биз ошол мелкомбинаттан, un заводдон чыгарып атабыз да. Бүгүнкү күндө мына 100 тоннадан ашык un запаста кампада турат. 300 тоннадан ашык будай да кампада турат. Жолдо мына Казакстан аркылуу да бүгүнкү күндө 1000 тонна, 900 тонна будай келет дагы ундун запастары келе жатат. Мындай un боюнча айта турган болсок, шаарда эч кандай мындай кооптоно турган негиз жок. Азык-түлүктүн баалары дагы бүгүнкү күндө бардык биз мына кампаларга чейин карап атабыз. Ошо складтарда азык-түлүктүн запастары бардыгы жетиштүү. Баа бардыгы көзөмөлдө, мына доллардын көтөргөнүнө байланыштуу анча-мынча ушундай азык-түлүк товарлардын видтерине мына бир 5-10% кошулду да, бирок антимонополия бардыгын көзөмөлдөп жатат. Биз да жергиликтүү бийлик да мындай көзөмөлдү да улантабыз. Рахмат. Дыйканчылык боюнча дагы суроолор көп келип атат, Малик Абсаматович. Анын ичинде биз пропискалык шаарда дейт, чоң алайга картошка дыйканчылык кылганы барышыбыз керек, 2-3 айга кетишибиз керек эле дейт. Андан сырткары Мадыда, Фуркатта жерлерибиз бар дейт. Ошолорго барганда өтө кыйынчылык жаралып жатат деп суроо uzatып жатышат. Эгерде жергиликтүү жашоочу болсоңуз, бул жерде дыйканчылык менен алектенгенге такыр тоскоол болушу мүмкүн эмес. Ал эми эгерде Ноокатта же Кара сууда жашап, чоң алайга барып, Алайга же болсо Кара Кулжага барып, ошол жерде эгин тала менен иштейм десеңиз, албетте чектөө болот. Биринчиден, экинчиден өзүңүзгө мындай көрүнүп тургандай эле, сезилип, туюлуп тургандай эле, бүгүн аба ырайы дагы кескин мындай жамгыр, жаан-чачыл болуп, тала жумуштары көпчүлүктө эле мындай активдүү эмес. Күн эми ачылгандан кийин бир кичине бир аз чыдап турсаңыз, бул дарылоо маселен, барып эгүү, мисалы чоң алайда
эми гана мындай суу кете баштады. Толук мындай айта турган болсо, ошого бир жума 10 күн кое туруңуз, күн ачылсын. Анан ушундай бир жерден экинчи жерге барып иштей тургандарга биз бир схема менен иштеп берсек. Чоң Алайга кетишим керек 2-3 айга дейт дыйканчылыкка. Ошону айтып атпайбы, бул жерде жашаган болсо, биз абдан текшеришибиз керек да, бул адамдагы өзү адамда текшерүүлдөн өткөзүп барыш керек да ал жерлерге, бияктык болсо. Бирок ошону айтып атам да. Төлөкөн айыл өкмөтүнө караган Кургон айылы оорулуу катталган аймак болуп эсептелет, билесиз. Ушул жерде дезинфекция жеткиликтүү жүргүзүлбөдү. Оорулуу чыккан үйдүн ити да атыл элек деген маалымат бар. Көңүл буруп койсоңуздар, жашоочулар дейт. Жарайт, буга көңүл бурабыз. Анан маалымат борборуна өзүнүн дарегин таштап койсо, биз заматта реакция кылабыз. Андан сырткары Марат Такимбеков суроо узатып жатат. ТМЖ телеканалынын журналисти. Комендантка суроо. Масап алдында автоунаа айдап бараткан учурда кармалган судья тууралуу толук маалымат берүүсүн суранат элек дейт. Бүгүнкү күндө мыйзам негизинде, мыйзамдын алкагында жоопко тартылат. Ал эми заматта эле ошол кармалган учурда эле административдик протокол түзүлүп, жарандар иретинде эле 17 000 айып акча төлөнөт. Андан кийин ошол судьянын жетекчилерине же судья комиссияларына ушул түзүлгөн жагдай боюнча маалымат берилет. Алар өздөрү чечим чыгарышат. Ноокат шаардын айланасындагы айыл өкмөттөрдөн мал алгандар Көкбел айылына мал ташып жатышат. Ушул маселени убактылуу токтотуп турсак болобу? Себеби мал ташыгандар райондун ичинде аябай көп каттап жатышат. Малы барлар 15-20 күн чыдап үйлөрүндө багып турса жакшы болот эле. Айтпаев Арыпбек деген жаран узатып жатат. Туура эми баягы бир малды жайытка жеткизип алсын, үйүндө баягы тура берип мал ооруп, дагы экинчи дагы бир бале чыкпасын деген ойдо уруксат берген болчубуз. Бул жаран туура айтат. Бүгүнкү күндө бир жерден экинчи жерге кыймыл аябай көбөйдү. Максат жайытка жөнөтүп чыгарып алгыла үйүңөрдөн. Экинчиден жерлерде малыңарды багып, дүкөндөргө, касаптарга союп сата турган болсоңор, алда тоскоолдуксуз деген эки шартты булар мындай жеке ойлоруна да иштете баштады. Мен өзүм Ноокатта кече көрдүм, кыргыз атадан туура айтат. Жамгыр жаап турса дагы ушу экиден малын жүктөп, бирөөсү дагы коюн жүктөп, мындай оймо чүйме тиргилигин кылып атыптыр. Ушуга чектөө киргизилет. Тапшырма бүгүн комендантты бияка алып чакырып келип туруп, ошол Ноокат району боюнча комендантын тапшырма берилди, чектөө киргизебиз буга. Рахмат. Нурайым Суранова, саламатсыздарбы? Биз шаардык соцзащитадан аз камсыз болгон 100 үй бүлөнүн тизмесин алдык. Азык-түлүк тараталы дегенбиз, уруксат кагазын алышыбыз керек. Атайын демөөрчүлөр жардам берели дедик эле, кантебиз дейт. Рахмат ушу кол сунганыңызга. Бизге маалымат борборуна чыксаңыз, кандай багытта кол сунасыз, буну ушул мэр отурат өзү, ошо комиссия бар, ошого барып айтса. Анткени бир жерге бир нече жолу мындай ушундай бир кол сунуулар болуп калган учурлар болуп атат, кээ бир жерлерге жетпей калган учурлар болуп атат. Ошон үчүн мэрия, жергиликтүү квартальный комитеттер өздөрү координация кылат. Кече сен моуну алдың, буну жетпей калды деп, ушу туура болмок. Рахмат. Мэрге суроо дейт Жылдыз Капарова. Коронавирус чыккан очокторду эмне үчүн ачыктабай жатат? Ош шаар эң биринчилерден болуп сактык чараларын көрүп баштаган, тартип катуу дейт. Вирус кандай шартта эмнеден уланып көбөйүп жатканы белгилүүбү дейт. Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош шаарында бүгүнкү күндө 19 жараныбыз ушул коронавирус илдетин аныкталды. Ушул анализдери чыгып, бүгүнкү күндө дагы ушул иштөөдө турат, анализдери мындай жакын арада чыгатты. Анан эми Кудайдан тилеп атабыз, булардыкы ушул отрицательный чыгып калсын депчи. Бирок ушул положительный чыккан сырттан келген жарандарды ушу аэропорттон эле биз текшерип,
эгер мындай оору аныкталган болсо сразу ооруканаларга жаткызганбыз да. Анан баягы 3-чү категорияда көпчүлүгү биздин мына Умурадан келген, Сауд Арабиядан келген жарандарыбыз ушул илдетке кабыл атышат да. Булар ошол мезгилде 3-чү категорияда болгон, бирок булардын бардыгын биз обсервацияга алып, ошол убактылуу анализдери чыккача биз буларды карантинге алганбыз да. Бүгүнкү күндө ошол чыккан ачактардын бардыгын дезинфекциялап, ошо атайын медицина кызматкерлери, укук коргоо органдары менен биргеликте карантинге алып, анан ооруган аныкталгандары бүгүнкү күндө областтык ооруканада мындай дарыланып атышат. Талабек Насырбековичке суроо дейт, экстренная медицина помощь города Ош дейт. Ушул баракчадан берип жатат. Саламатсызбы, урматтуу Талабек Насырбекович. Тез жардам унааларынын көпчүлүгү эскилиги жеткен билесиз дейт. Шаар жана Кара Суу районунан элди чуктургандар көп болгондугуна байланыштуу тынбай жатабыз. Ошондой эле каза болгондон кийин да жайларга чейин алып баруу биздин моюнубузда. Форма жагынан, азык-түлүк жагынан, финансылык жагынан бизге стимул кылып берүүңүздү суранабыз дейт. Акыл жардам берели, сөз эске алабыз. Бизде атайын бир жолку кие турган защитный кийимдер бар, ошодон жардам берели. Азык-түлүк жагынан да сөз жардамдар болот. Саламатсызбы, менин эжемдин кызы мектеп окуучусу, тайнесинин колунда, апасы Орусияда. Телефон аркылуу сабак алганга телефону жок. Алардын жанына мен барып, менин телефонум аркылуу сабак окуганга жардам бере аламбы? Кандай кылсак болот дейт. Бул жөнөкөй эле, бул маселе чечилген. Телефону жок болсо, бир мындай жетекчилер менен сүйлөшсөңүз, бир убакта телевизордон программа чыккан. Ошо телевизордон деле көрүп сабак өтө берсе болот, мындай дистанционный. Телефондон эле өтүлбөйт, бул телевизордон деле мындайча айтканда сабак өтүлүп атат. Т-медиа телеканалынан суроо, Ош шаарынын мэри Талабек Сарыбашевга дейт. Ош шаарынын дача участкасынын жашоочулар гуманитардык жардам берилбей жатканын айтышууда. Алардын айтымында көпчүлүк эл күнүмдүк иштеп акча тапкандыктан азык-түлүктөрү калбай калган. Аларга кандай жардам болот дейт. Мен бул суроого толук мындай кошула албайт элем да. Бүгүнкү күндө шаардагы бардык 6 аймактык башкармалык бир айыл өкмөт болсо, ошол жерде мен баягы башында айткандай бүт мобилдик группалар иштеп атат да. Анан кандай кайрылуулар болсо, биз бардыгын ошол тегиз жеткизип, кайрылгандарга жардамдарды берип атабыз. Мен ошол эле дача участкасында дагы по списку айтып берем, керек болсо ошол суроо берген жаранга. Биз жардам алгандар бар да, бардык шаар боюнча. Бирок эми тилекке каршы мына өткөндөгү бир 2 күн, 3 күн берген, мурун берген жардамдар же болсо бир жума мурун берген жардамдар түгөнүшү мүмкүн да. Биз буну дагы кайталап, дагы жардам бергенге даярбыз да. Бизде запастар бар. Эгер ошондой кыйналган жарандар болсо, тизмесин берип, телефон номерлерин, адрестерин бере турган болсо, биз жардамды жеткизип бергенге даярбыз да. Рахмат, Ошто коронавирус жугузуп алганын билип туруп, аны жашырган деген шек санап жаткан адам боюнча кошумча маалымат берсеңиз, ал канча кишиге жуктурган, ага вирус жукканы боюнча жыйынтыктоочу анализ чыкты беле? Бакыт Төрөгелди уулу узатып жатат. Бул боюнча кече белгилеп кеттим. Бул адам бүгүнкү күндө изоляцияга алынган. Бүгүнкү күндө ошол ооруканада жатат. Аялы да ооруканада жатат. Ошол өзү ушул байланыш түзгөн адамдардан 7-8 адамга жугузуп койгон. Ал кишилер дагы ооруканага жаткызылды. Жуктуруп алган ошо 7-8 адам дагы бирөөлөр менен контакт болуп калган. Аларды да ошо обсервацияга жаткыздык. Ошондуктан биз бул багыт боюнча мындай адамдын өзүнүн жарандык гана этияттыгы керек болуп атат да. Мен боого учурашып алсам, энем менен, атам менен, балам менен, досум менен, тууганым менен деген ошо принципти бийик тутуп турсак азыр. Биз толук кандуу ооруйт, муну таза деп медиктер иштеп атпайбы? Ушуну тактап алгычандык кичине изоляция кылып чыдап туруш керек болуп атат. Бул өтө мындай тобокелге салып жүрүүнүн такыр кажети жок. Ошондуктан иш козголуп, кече да белгилеп кеттим. Жакшы болуп чыксын, Кудайдан тилейбиз ал жакшы болуп кеткенин, бирок жоопкерчиликке тартылат. Жакшы болуп чыккандан кийин.
Рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт негизинен жыйынтыкталып калды. 5 минутта убактыбыз калды. Ошондуктан мына азыр бул жака урматтуу Талайбек Насырбекович өтө көп жардам сурап, Асылбеков деген жаран, андан сырткары дагы бир топ жарандар жардам сураган даректерди айтып жатат. Ушулга кененирээк азыр жыйынтыктоочу кайрылууңузда дагы токтолуп кетсеңиз, кайсыл жерден дагы бир рет жардам ала алат, кимден сурайт деген. Ал эми Малик Абсаматович көбүнчө күндөгү эле суроолор, прописка, ошол кайрылууңузда дагы бир жолу прописка алуунун тартиби, ошондой эле коменданттык саат узарабы деген өтө көп суроо келип жатат. Баарын окуганга мүмкүн эмес, ошондуктан сиздерге жыйынтыктоочу сөз. Урматтуу шаардыктар, шаардын тургундары, мен алгач дагы айттым, дагы бир жолу айтам, сиздерге чоң ыраазычылык, ушу кырдаалды бүгүнкү күндө туура түшүнүү менен кабыл алып, үйдө отуруп атасыздар. Бул илдеттен айрылатындай жеңе турган күндөр алыс эмес деп ойлойбуз. Мен дагы суранат элем, шаар башчысы катары ушул илдеттен толук айрылганга чейин үйдөн чыкпай отуруп берсеңиздер, сиздердин бүгүнкү күндө көрсөткөн чоң жардамыңыздар деп айтар электе. Экинчиден мен дагы бир жолу номерди кайталап коеюн. Бизде горячий линия бар, 5-53-84 жана 166 номерлери бар. Ушул аркылуу биздерге кайрылсаңыздар, түнү күнү биз жардам бергенге даярбыз. Андан сырткары коммуналдык кызматтар көйгөйлөр же суроолор болсо, биз атайын Ош Сити деп англисче жазылган жарандардын онлайн картасы, мобилдик тиркемеси аркылуу дагы кайрылсаңыздар болот. Кандай жардам болсо биз толук мына түнү күнү жардам бергенге даярбыз да. Эми сиздерден дагы сураныч, ушул медицина кызматкерлери, укук коргоо органдары койгон талаптарды баардыгыбыз баш болуп угуп, ушуларга уксак, ушул илдеттен айрылганга оңой болот эле. Сиздерден чоң суранычыбыз ушул үйдө отуруп бериңиздер. Өзгөчө абал, Кара суу, Ноокат райондорунда киргизилген өзгөчө абал тууралуу сүйлөштүк. Биздин суроолорубузга Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаары жана Ош облусунун Кара суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматович, ошондой эле Ош шаарынын мэри Сарбашев Талайбек Насырбековичтер жооп берди. Биздин түз эфирде сиздер күн сайын Элтер маалымат телерадио компания Элтер телеканалынан, Коомдук 1-каналдан, Ала ТВ 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Жалал-Абад ТВ телеканалдарынан, ошондой эле 1-радио, Кыргыз радиосу, Минкел ФМ, Эл ФМ радиолорунан жана Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebooктагы МТРК Элтер баракчабыздан көрүп бара аласыздар. Кайрадан эртең амандашканча саламатта туруңуздар.